Кутман күн урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүн ушул биз бир көрүүчүмдүн комментарийин окудум эле. Андан сырткары дагы бир 2-3 киши жазды эле. Бизде ошо Кадам жайда ошо бизде сурма комбинаты бар эле дейт да, ошо сурма кендер бар экен. Ал боюнча кичине маалымат айтып бергиле. Канча кен бар, эмнеге иштетсе болот, кантсе кылат, кандай туура болот деген. Ошол суроо мага өзүм аябай кызыктуу болду. Анткени Айдар кендеги ошол сурма сымап комбинаты боюнча маалымат бир топ эле да, биздин массалык маалыматтар каражаттарда аябай көп жолу айтылат. Анан ошон үчүн өзүлөрү эле мына айтып берет го десем, баары бир ушундай суроолор туулуп атса, демек суроо талап бар. Бирок ушул боюнча bir-iki söz kılış керек. Албетте бул материалдардын баары ачык булактарга таянып жасалды. Ошо изилдөөлөр. Ошон үчүн кээ бир маалыматтар так жашыруун мамлекеттик атайын адистешкен ушу уюмдардын маалыматынан айырмаланышы ыктымал. Ошон үчүн айырмаланса капа болбогула туугандар, ошо текшерип койсоңуздар жакшы болот да. Кошумча текшерип коюу дайыма жаман эмес. Эми сурма деген эмне өзү? Бул жарым металл деп эсептелинет. Менделеевдин катар таблицасында СБ деп көрсөтүлөт. Өнөр жайда уникалдуу касиеттери үчүн колдонулат. Кыргызстанда сурма запастары боюнча лидерлердин бири деп эсептесе болот. Ошондой баягы каралып, изилденип, ошо табылган кендер боюнча да. Анын презентациянын максаты запастарын бир сыйра карайлы жана колдонуу тармактарын түшүнөлү да. Негизи ошо Кыргызстандагы сурма көлөмү 600 000 тонна дейт. Бул деген дүйнөлүк ачык запастардан 13% да. Албетте дүйнөдө баягы запастар бүткендер изилделген эмес. Анан кийин жаңы кендерди табуу ыкмалары өнүккөнү менен дагы бул сан өзгөрө берет. Бирок азырынча ушундай. 7 кенде катталган Кыргыз мамлекетинде, анан 4 кенде көп негизи да. Сурма жана сымап сурма флюорит бар бизде Кыргызстанда. Негизги кендер Кадам жайда 77 000 тонна сурма. Айдар кенде 11,6 миллион тонна руда дейт да. Кассанда 40 000 тонна иштетиле элек дейт. Анан Терексайда ошо жана башкалардын баарын санаганда 270 000 тонна сурма бар дейт да. Анын арасында дагы сымап көп. Анан сурманы казып алуу, тарыхый маалыматтарга кайрылсак, СССР убагында Кадам жай комбинатында 17 000 тонна өндүрүшкөн экен. Азыркы абалда ошо инфраструктура эскирип, инвестиция кирбей, анан баягы приватизация кезинде чоң күчтүү ошо оюнчулдар бир нече акцияларга бөлүп ушу комбинаттарды алып алып, кээ бир учурда анан азыркыга чейин соттор толтурат кээ бир кендер боюнча. Талаш тартыштар, эл аралык соттор, эл аралык инвесторлор келейин десе, аларга жарымын сатып, акчасын алып, анан кайра сатпай коюп лицензиясын алып, ушундай чыр чатактардын баары толтура. Ошондуктан инвестиция жетишсиз, кээ бир ошо акцияларды кармаган кишилер көкпеттенип мындай иштешпей жатат дейт, ошо соттошуп жатат дейт эл аралык инвесторлор менен. Эл аралык инвесторлор арест койгон дейт кээ бир кендерге. Ошо жерден коррупциябы, эмнеби, же туура эмес иштегендикпи, же мамлекет тарабынан кандайдыр аракетпи чыгылса, ошо 90-жылдардын керези мурасы калып калыптыр. Ошон үчүн азырынча инвестиция жетишсиз болуп жатат, инвестиция кире албай жатат да, кирейин десең. Кыргызстан дүйнөлүк көлөмдө маанилүү роль ойнойт. Экспорт болсо 2024-жылы тоннасы 12 000 доллар. Мындан айтканда 1 килограмм 12 доллар да, мындан айтканда 12 доллар бул канча болуп кетет? Бул деген бир 1000 сомдун тегереги болуп кетсе керек эле 1 килограмм. Негизги сатып алуучу Кытай. Кыйынчылыктар кандай болуп атат? Ошол сурманы казып алуу боюнча. Сурманын ошо аздыгы, ошо дүйнө жүзүндөгү негизи. Анан рудада да сурманын аздыгы болуп атат. Ошон үчүн баягы аны казып чыгуу, иштетүү, тазалап чыгаруу өтө көп күчтүү талап кылат экен, кичине кымбатыракка түшөт да. Экологиялык да коркунучтар бар. Айдар кен металлургия комбинаты 1942-жылы негизделген, сурма ртут сымап рудаларын иштетет да. Анан запастар бар, бирок
жаңғыланууга муктаж болуп жатат ушул комбинаттар. Аябай сурманын колдонулушун эме карайлы да, кайымнеге колдонсо болот. Өнөр жай сплавдары, аккумулятор үчүн коргоочун сүрма сплавдары, бабиттер түйшүктү азайтат да, баягы сплавдар атайын. Өрттөн коргоо материалдары, мисалы үчүн ошо өрт өчүрүүдө колдонулат көп учурда. Баягы атайын мисалы үчүн ошо температурага каршылык берген, күйбөгөн ушундай заттарды жасаса болот. SB2O3 деген пластик кездеме резина үчүн колдонулат ошо кошулмасы. Электроникада инфракызыл сенсорлор, мисалы үчүн ошо жылуулук байкочтор жана ошо ракеталарда болот, жылуулук менен нурданган ошо аскерий техниканы учуп барып артынан соккондой ушундай жөндөмү бар. Күн батареяларына да колдонулат, ошо алардын кошулмасы болот, азыр эле кошулат да неге. Дарылоо, ден соолук ошол тармагында лейшманиозду дарылоого жардам берет. Мурунтан бери сурманын баягы дарыларын, кошулмаларын ошол баягы ар кандай ооруларга, тери ооруларына каршы колдонушкан. Башка колдонуу ошол боектор, айнек, пиротехникага колдонушат да. Экономикалык, стратегиялык металл, дүйнөлүк баасы $12 килограммга, же болбосо $12,000 бир тоннасына. Сымап жана оор металлдар менен булгануу коркунучу бар. Анткени экологияга ушундай залакаты бар. Сымап оор металлдар менен бирикмеси ошол сурманын аябай катуу уулуу да, токсикалык деп эсептелинет да. Тазалоо технологиясына инвестиция керек, кийин-кечекте жакшы өндүрүштүр элек дүйнө жүзүндө ошол көп компаниялар, мамлекеттер. Перспективалар ошол инвестицияларды кылыш керек дагы, технологияларды алып келиш керек. Азыр ушундай алдыга өтүп кеткен технологиялар Евробиримдикте, Австралияда, Түштүк Америкада жана геологиялык изилдөөлөр жасаш керек да. Кандай бизде ошо маселелер жана мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн маселелер бизде эски инфраструктурада баарында. Сурманын аздыгы, экологиялык көйгөйлөр көп аябай. Мүмкүнчүлүктөр болсо, комбинаттар жаңыртса, изилдөөлөрдү тереңдетсе, жаңы технологияны алып келсе, ошондо сурманы жакшы сырьё кылып тазалап чыгарса болот да. Кытай жана башка өлкөлөргө экспортту жогорулатса болот. Бирок бир маселеси бар да, элестеткиле, эгерде ошо мисалы үчүн башка өлкөлөргө экспортту жогорулатабыз десек, эгерде мындай чийки заттарга сатсак кичине туура эместей болуп калат да. Ошон үчүн бизде ошо сурманы колдонуучу баягы кайсы бир аспаптар чыгаруучу завод керек. Мисалы үчүн ошол эле жылуулук байкоочу завод, же болбосо атайын отко туруштук берүүчү ушундай атайын мындай материалдарды чыгарсак болот эле да, даяр түрдө сатып, мисалы үчүн өрт өчүрүүчү машинелердин кабы сыяктуу даяр продукция кылып туруп аябай кымбатка сатсак жакшы болот эле. Жана башка ошо боекторду өзүбүздүн продукциясы ошо ички Кыргызстанда ошо сурманы толук иштетип, кайра иштетип, сырьё алгандан кийин аны продукция кылып туруп, ошол даяр продукцияны сатсак, бул деген дагы миллиарддаган бир инвестициялар болсо керек эле да. Ошону сатсак жакшы болмок да. Ошондо кичине мындай пайда туура түшмөк да, чоң түшмөк пайда. Эмесе сырьёну сатса анчалык эле көп мындай акча болбой калса керек да. Жыйынтыктасак, негизги жыйынтыктар 600,000 тонна запас, дүйнөлүк 13% дүйнөлүк запастардан да. Негизги кендер Кадамчай, Айдаркен, Кассан, колдонуу сплавдар, өрттөн коргоо, электроника, медицина. Өнүгүү мүмкүнчүлүгү чоң. 600,000 тоннаны мисалы үчүн биз 600,000 тонна, 600,000, мынакей 600,000, ушуну көбөйтөлү $12,000. Мынакей биздин сурманын запастары $7 миллиард 200 миллион да, мындайын айтканда. Эгерде ошону даяр зат кылып сатсак, мисалы үчүн, даяр затка, мисалы үчүн ошол атайын өрт өчүрүүчү ошо металл же электроника кошуп сатсак, акта аябай аз кошулат да. Бирок ошондо мисалы үчүн мен ойлойм, ошо бул цифраны бир 22-ге көбөйтсөк болот да, смело. Ошондо ошону кайра иштетип туруп, кайра сатсак, $158 миллиард түшмөк да казынага. Бирок инвестицияларды дагы биз зор талап кылат да. Эгерде $7 миллиард азыркы чийки зат алып келе турган болсо, баарын сатса,
ага дагы кошумча 2-3 миллиардтай доллар керек болсо комбинаттарга, эгерде мындай толук иштетүүчү толук циклдагы ишканалар жасаса, ага 17-18 миллиард доллардай керек болуп калышы ыктымал да. Ошондой туугандар, ошондой. Ошо булактарга кайрылсак, ырчылыктарды айтар элем. Бул Геопорталга, Тазабекке, Кактус Медиа, Киберлинк, Атомвестникке, ыраазычылыкты дагы ушул Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитетине айтар элем. Жана пайдалуу кендер боюнча Апетайн мамлекеттик комиссия бар, ошонун дагы чыгармалары бар, мындай жазуулары массалык маалымат каражаттарынан тарап кеткен. Ошо бизнес пландоо курсуна могул QR кодко атып туруп жазылсаңыздар болот. Анда баягы бизнес пландоого катталасыздар, андан ары ошо бизнес планды жазуу боюнча базалык ушундай материалдарды окуганга мүмкүнчүлүктөрүңөр болот. Ошо каналды каржылап койсоңуздар болот. Ошо колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Колдоолор келип атат. Эми болсо эмки видеолордон көрүшөлү. Ошо пикириңерди комментарийлерге жазгыла. Ошо Сурма комбинат боюнча кандай жаңы маалыматтар бар экен бөлүшүп койгула. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы тажрыйба алса болот оюнду. Андан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.